Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Көптү бил каналынын көрүүчүлөрү. Эң биринчиден барыңыздарга биздин видеону калтырбай көрүп, биздин видеолорго лайк басып, биздин видеолорго комментарий жазып, жылуу сөздөрүңүздөрдү арнап келгендигиңиздер үчүн барыңыздарга мен чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү видео менин сиздер менен алгачкы экран аркылуу көрүшүп жаткан видеом болот экен. Буга чейин мен сиздерге сценарий жазып туруп, ошону окуп айтып берген болсом, азыркы видеодо эч нерсеси даярдыгы жок эле сиздерге айтып сүйлөп берип атам. Урматтуу достор, биздин канал өзүңүздөр билгендей адамды өнүктүрүү багытына арналган. Көптөгөн жакшы, кызыктуу, адамга керектүү, пайдалуу маалыматтарды сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылып келе жатабыз. Кудай буйрса, мындан ары сиздерге дагы көптөгөн пайдалуу видеолорго чыгарганга аракет кылабыз. Буга чейинки видеолорго түшкөн комментарийлерде мен кантип жалкоолукту жойсом болот, мен кантип кадигерликти жойсом болот, мен кантип жашоомду өзгөртсөм болот, мен кантип ийгиликке жетсем болот деген көптөгөн суроолор келген. Жана сиз менен кантип байланышсак болот, кантип бизнес ачсак болот деген көптөгөн суроолор келди. Кээ бирлерине жооп берип атабыз, Кудай буйрса, видео менен. Ал эми бүгүнкү видео ошол суроолорго комплекстүү түрдө, жалпы ошол келген суроолорго жооп берүүгө арналды. Урматтуу достор, адам бул ар дайым өнүгүп туруш керек. Адам же алдыга кетет, же аркага кетет. Адам жашоодо же жөнөкөй адам катары жашап өтөт, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ийгиликтерге жетип жашап өтөт. Урматтуу достор, адамдар бул дүйнөдө эки түрлүү болушат экен. Биринчиси булар бул дүйнөнү башкарган адамдар, экинчиси баш ийүүчү адамдар. Биз көптөгөн нерсеге бүгүнкү күндө баш ийип калдык. Биринчи түрдүү адамдар булар кимдер? Булар сотка чыгарган адамдар, машина чыгарган адамдар, өзүнүн продукциясын чыгарып, элдерге тартуулап, элдерди өздөрүнүн тапкан нерселерине, өздөрүнүн ойлоп тапкан нерселерине баш ийдирип алган адамдар экен, урматтуу достор. Келиңиздер достор, ар бирибиз өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Реалдуу түрдө суроо берели өзүбүзгө. Эң биринчи суроо: бүгүн мен канча жаштамын? Менин жашоого болгон максатым эмне? Мен жашоодо ушинтип эле жашап өтүп кетемби? Мен бүгүн ушунча жашка толсом, Кудай Таала мага дагы канча өмүр бериши мүмкүн? Кудай буйрса. Эгерде кокустук, оору болбосо, мен демек ушунча жашайм. Көптөгөн суроолорду өзүбүзгө өзүбүз берели достор. Кандай жетишкендиктерге жеттим? Же болбосо буга чейинки өткөргөн өмүрүңүзгө назар салып көрүңүз. Өзүңүздүн жашооңузга көңүлүңүз токпу? Буга чейинки өткөргөн өмүрүңүзгө өзүңүз ыраазысызбы? Суроо берип көрүңүз. Буга чейинки өткөргөн өмүрүңүз бүттү, кетти, жок. Ал күндөрдөн биз бир гана сабак алабыз, келечекке жакшы жактарга өзгөрүш үчүн. Буга чейинки жашооңузда эмнеге жетиштим, эмнелерди кыла албай жатам, же болбосо ушундай суроолорду берип туруп, мындан ары жашооңузду иреттөөгө, жашооңузду өзгөртүүгө аракет кылалы. Ар бирибиз кемчиликтүүбүз. Кемчилиги жок бир гана Кудай Таала, бир гана Аллах Таала кемчилиги жок. Баарыбыздын кемчилигибиз бар. Кемчиликтерди өзүбүзгө өзүбүз суроо берип, кагаз түрүндө жазып туруп, ошолорду жоймоюнча биз өзгөрбөйбүз. Бул жака кирип аткан, башыбызга кирип аткан маалыматтар мен буга чейинки видеодо айткам, адам мээсиндеги мусор деген. Азыркы заманда биздин башыбызга көптөгөн жаман маалыматтар кирип кеткен. Биз ушулардын курмандыгына айланып атабыз. Биз башыбыздагы ууларга, мындайча айтканда, ууланып калганбыз. Биз маалыматтык жактан ууланып калганбыз. Адамга маалымат жана нафсисини экөөнү кошкондо, сиз нафсиңизге жаккан көптөгөн маалыматтарды соткаңыз менен эле карап коюп атасыз. Өзүңүздүн жашооңузду өзүбүз булгап жатабыз, мындайча айтканда. Бул бизге билинбейт, бирок жашообуздагы азыркы көпчүлүк жаштардын жашоосу абдан туура эмес багытта баратат. Муну баарыбыз эле билип турабыз, туура. Сиз өзүңүзгө эле ар бирибиз өзүбүзгө эле назар салып көрөлү. Мисалы үчүн мен өзүмдү эле алып көрөйүн. Буга чейинки койгон максаттарыма Кудай буйрса акырынан жетип келатам, бирок жашоомду эгерде карай турган болсом, мен абдан өкүнөмүн. Бүгүнкү күндө көптөгөн нерселерди аткара албай жатам. Көптөгөн нерселерге жетишпей жатам. Демек, биз ар дайым бир өнүгүп туруп, бир нукка түшүшүбүз керек. Биз ушул маалыматтык курмандыкка айланбай, жаман нерселердин, нафсибиздин жана башкалар таратып аткан жаман маалыматтарга булганбай, башыбызды жакшы сактап, ушул башкаруучу адамдарга туруштук берип, өзүбүздү кандайдыр бир деңгээлде жашообузду өзгөртүүгө аракет кылайлы. Бүгүнкү видео буйрса сиздерге бардык ошол суроолорго жооп берет. Бүгүнкү менин сиздерге бере турган белегим, Кудай буйрса, 5000 адамга чейин аракет кыла алабыз. Бул айда мен 1000 адамга, буйрса балким 2000 адамга ушул белегимди берем. Бишкек шаарынан алып кетсеңиздер болот. Бул белек кандай белек? Бул белек
Мынандай белек буюрса. Бул жакта ар бирибиздин жашообузду өзгөртө турган план бар, күнүмдүк план бар, күнүмдүк өзүңө өзүң ат жооп берүү бар. Бул деген эмне? Бул жактан сиз өзүңүздү өзүңүз өзгөртөсүз, өзүңүзгө өзүңүз контроль кыласыз, жашооңузду өзгөртөсүз. Адам өзүнүн жашоосун өзгөртүүнү кааламайынча жашоо эч качан өзгөрбөйт. Сиз чечим кылыңыз, жашоомду өзгөртөм деп аракет кылыңыз, Кудай буйрса калганы болот. Калганы алдында. Келиңиз, бул нерсе менен сизди жакынырактан тааныштырайын. Ар бир күнүбүз кандай өтүп атат? Ар бир күнүбүз банкрот менен өтүп атат. Ар бир күнүбүз сотка чукмай менен өтүп атат. Кудай берген ушундай куттуу убактыбызды биз кантип өткөрүп атабыз? Эмнеге жетиштик? Эмнелерди кылышыбыз керек? Жок дегенде жашоодо миң түп дарак тигип өтүңүз бул дүйнөдө. Жашообузду өзгөртүүнү кантип баштайбыз, урматтуу досум? Жашообузду өзгөртүүнү мына ушундан баштайбыз. Бул жакта календар бар. 2019-жылдын календары. Азыр бүгүнкү күн 13-июль экен, мына. 13-июль. Биз муну тегеректеп коелу. Биз ушул календарды, мисалы үчүн, колуңузга кайсы датада тийсе, ушул датаны белгилеп туруп, мына 13-июль деп тоголоп коесуз. Сиз 2019-жылы 13-июльда жашоомду өзгөрттүм деген сөз. Албетте бул белекти алган адамдар кээ бирлери намаз окушу мүмкүн, кээ бирлери намаз окубашы мүмкүн, кээ бирлери зикир кылышы мүмкүн, кээ бирлери зикир кылбашы мүмкүн, кээ бирлери күнүнө китеп окушу мүмкүн, китеп окубашы мүмкүн. Бул нерселерди сиз баштай элек болсоңуз, башында эмнеден баштайбыз? Мисалы үчүн мен куптан намазынан баштадым. 13-июль куптан намазы. Демек мен биринчи алгачкы намазым иншалла деп туруп, мына сиз куптан намазын азыр окудуңуз, кеч мисалы үчүн. 5 убакыт намаздын убактыларын карап алыңыз, окудуңуз, плюс коесуз. Ар бир күнүңүздө өзүңүзгө өзүңүз карап турасыз. Окубай калган күнүңүз болсо, минус кылып кете бересиз. Ортодо 5 күн өткөндөн кийин сиз мисалы үчүн шам намазын кошосуз. Шам намазын кошо баштадыңыз. Бул жактан шам намазын кошо баштадыңыз. Мисалы үчүн 6-күнгө келгенде сиз шам намазын кошо баштадыңыз. Бул жака минус кылып коюп коесуз. Андан улап кеттиңиз. Келип бул жактан пешин намазын, аср намазын кошо баштадыңыз. Окулбай калган күндө минус кылып коесуз. Башка күнү окуп, кайра толуктап ушинтип өзүңүзгө өзүңүз отчет берип турасыз. Бара-бара сиз пешин кошосуз. Бара-бара акырындан багымдат намазын кошосуз. Бир айда, мисалы үчүн, ушул 5 мал намаз тургузсаңыз, сиздин жашооңузда болуп көрбөгөндөй өзгөрүү болот. Сиз эгерде Куран окууну билбесеңиз, күнүнө бир тамгадан баштаңыз. Мен бүгүн алиф тамгасынан баштадым, же болбосо мен бүгүн бир сүрөнү окуганды үйрөндүм, же сүрөнү жаттадым. Куран үйрөнүү дагы, Куран окуу дагы бул өтө керектүү нерсе, урматтуу достор. Өмүрүңүз ушинтип минус болуп өтүп кете турган болсо, Кудай сактасын. Бул дүйнөдөн бир дагы сүрө билбей өтүп кете турган болсоңуз, Кудайдын алдыга барганда эмне деп жооп бересиз? Аны дагы ойлонуп көрүңүз. Кийин муну эң оңой, муну ар бир адам колуга тийиши менен сөзсүз аткарсын. Муну колуңузга тийгенде эле плюс кылып тура бериңиз. Себеби күнүндө аткарганга аракет кылып туруңуз. Нафил орозо дейт, муну каалоочулар, бирок буну кээ бирлер колдоо алгандай эле, эгерде өтө кааласаңыз, бул өзүңүздүн эркиңиз. Бирок бул дагы 1-4 күндөрү сиз орозо кармап турсаңыз, сообу абдан чоң. 3төн хадис окуу. Адам руханий жактан бай болмоюнча чыныгы бакытка жетпейт. Ошондуктан биздин пайгамбарыбыздын айткан хадистерин сөзсүз 2-3төн окуп, бир хадис китеп алыңыз. Мына мисалы үчүн мен бул жакта хадис китеби Фазаил Амал деген китеп бар. Мына ушул китептен күнүнө 2ден, мисалы үчүн 2ден 1-2 хадисти окуп койсоңуз, бул дагы абдан сонун. Себеби бул нерселер абдан оңой, урматтуу тууган. Сизге эң жеңил ыкмадан башталып атат. Окуп койдуңуз, 2-3 хадис, бул ашып кетсе 2 минут убактыңызды алат. Ден соолугуңузга абдан жакшы көңүл буруңуз. Бул жака ден соолукту кароо дегенде сиз тамакты туура пайдаланууну пландаштырыңыз. Күнүнө 5 километр жок эле дегенде басканга, же болбосо турник ойногонго, спорттун бир түрү менен машыкканга аракет кылыңыз. Дене тарбияга сиздин карыганда дагы кыйналбай турган кайсы спорт бар, ошону карап күнүнө сөзсүз спортко тургузууга аракет кылыңыз. Денеңизде күчүңүз, күч кубатыңыз, ден соолугуңуз жакшы болсо, муну сөзсүз аткарганга аракет кылыңыз. Мен бул жерге 2 китептен баштагам. 10 бет деп мен мындай жазып алдым. Сиз 2 беттен китепти окууну баштаңыз. 2 бет. 2 бет сизге жетиштүү. 2 беттен эле бир айда, мисалы үчүн 2 беттен китеп окуп баштасаңыз,
биринчи 10 күндө, мисалы үчүн биринчи бир жуманын ичинде 2 беттен окуп баратасыз. Өзүңүзгө уже шык келе баштагандан кийин, өзүңүз күчөйө баштагандан кийин, көбөйтөм деп результатты мынтип жогорулатам дегенден кийин 3 бетке көтөрөсүз, 4 бетке көтөрөсүз, 5 бетке. Ошентип бир айда сиз бир китепти окуп бүтүрүп коесуз, урматтуу досум. А эгерде жүрө берсеңиз, бир китеп эмес, башыңызга миллиондогон мусор телефондон маалыматтар кирип, башыңыз ушундай мусорго айланып калат. Бул жакта бош орундуктар, урматтуу тууганым. Бул жакта мисалы үчүн өзүңүзгө дагы бир нерсени кошуп алышыңыз мүмкүн. Мен кайрымдуулук кылам деп. Кудай буйрса биздин канал акча иштей баштады. Бул жака кайрымдуулукту кошом жакында. Сиз күнүнө биздин каналдан бир видеону көрүп турсаңыз, акча түшөт. Ошол акчанын бир бөлүгүнү биз кайрымдуулукка кетиребиз. Бул дагы сиз абадан кайрымдуулук кылуу жасоо. Демек сиз күнүнө биздин каналдан бир видео көрүп турууга бул жактан кошосуз. Биздин каналга мисалы үчүн айына 30 000 сом акча түшө турган болсо, ошонун бир бөлүгүнө мисалы үчүн жок эле дегенде 2 семьянын продуктасын айына карап турсак жаманбы? Кудай буйрса ошентип кайрымдуулук дагы кылабыз. Себеби бүгүн көпчүлүк адамдар кайрымдуулук кылгысы келет, бирок тилекке каршы 10 сом, 20 сом көчөдөн беребиз. А бирок комплекстүү түрдө баарыбыз ушинтип берип турсак, сиз акчаңызды эмес, убактыңызды эле берип турасыз. Күнүнө биздин каналдан жок дегенде бир видеону көрүп койсоңуз, ошол жактан реклама чыгат, реклама аркылуу акча түшөт. Ошол акчанын бир бөлүгүн Кудай буйрса мен кайрымдуулукка иштетебиз. Ал сиздердин атыңыздардан болот. Сиз күнүмдүк жашооңузда эмне менен алек болуп атасыз, ошону карап көрөсүз, кыла бересиз. Эң негизгиси жакшы жери, урматтуу досум, бул 2019 жылкы календар. Сиз ушуну бир ай толтуруп көрүңүз, мен сизге кепилдик берем, жашооңуз болуп көрбөгөндөй өзгөрөт. 100% кепилдик берем. Сиз мына жок дегенде зикир кылуудан баштаңыз. Зикир кылып коесуз, бул абдан оңой, тилиңиз менен айтасыз. Канчалык зикир айтсаңыз, жүрөгүңүздө нур пайда боло берет. Жүрөгүңүздө, акылыңызда канчалык Кудай Тааланы эстеп зикир айта берсеңиз, намазга өтөсүз, Куранга өтөсүз, жашооңуз нурга айланат, урматтуу досум. Мен сизге кепилдик берем. Демек, муну эми карап көрөлү. Бул жактан мен сиздерге дагы бир жакшы нерсени түшүндүрүүгө аракет кылайын. Но биринчи точка биздин төрөлгөн жашообуз. Бул биринчи точка биздин төрөлгөн убактыбыз. Ал эми бул экинчи точканы айтайлы, биздин бул дүйнөдөн кете турган убактыбыз. Эми бул эки точканын аралыгында ар кимге ар кандай өмүр берилген. Бирөөнө 20 жаш, бирөөнө 50 жаш, бирөөнө 100 жаш, бирөөнө 80. Эми көпчүлүк орто жаш бул 70 жаш, урматтуу досум. Ушул эки убакыт, эки чектин ортосундагы убактыңызды сиз кантип өткөрүп атасыз? Алла Таала эрте бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ар бирибизден сурак алат. Өмүрүңдү кантип өткөрдүң? Жаштыгыңды, могу мисалы үчүн бул жерге чейин жаштык болсо, ушул жаштыгыңды кантип өткөрдүң? Эч жака качып кутула албайбыз. Бир гана Кудайдын алдына барып жооп берүү бар. Ал эми ушул өмүрдү, ушул эки точка аралыгында өмүрдү кантип жашоо бул өзүңүздүн эркиңиз. Жашооңузду өзгөртүп жакшы адамга айлануу бул бир гана сиздин эркиңиз. Эми карап көрөлү. Ар бир жашыңыз 10 жаш, 20 жаш мисалы үчүн, ар бир жашыңыз минус менен кете берсе, ар бир жылыңыз минус менен кете берсе, демек сиз эң бактысыз адам болосуз. Ошондуктан жашооңузду плюска айландырууга аракет кылыңыз. Колуңузга ушул белек тийген күндөн баштап сөзсүз жашооңузду өзгөртүңүз. Жашооңузду болуп көрбөгөндө өзгөрүү болот. Азыр баштаңыз, бүгүн баштаңыз. Бул белек колуңузга тийгенге чейин барак алып жазып алып баштайсызбы? Системалуу түрдө өзгөрүңүз. Жалкоолукту дагы таштайсыз. Жашооңузга дагы максат коесуз. Жашоону дагы ушул эки чекит аралыгындагы жашооңузду дагы маңыздуу өткөрөсүз. Эми Кудай буйрса, ушул белекти мен сиздерге чыгарып, белекке 5000 адамга белек кылып тартуулаганга аракет кылып атам. Буйрса муну заказ кылып бастырып атабыз азыр. Бул бекер нерсе. Эгерде сиз өзүңүз жок дегенде кылбасаңыз, жок дегенде ушул видеону таратып, башкаларга берип койсоңуз, балким досуңуз же жакыныңыз ушул толтура турган болсо, сиз себепчи болуп каласыз. Сиз ушул окуган намаздарга дагы сооп аласыз. Мисалы үчүн, окуган китебине дагы сооп аласыз. Мен ойлойм, барыңыздар берилген суроолорго жооп алдыңыздар окшойт. Бул эң сонун белек сизге. Жана мен суранарым, жок дегенде ушул видеону көргөн адамдар 2-3 адамга таратып койсоңуздар абдан жакшы болот эле, WhatsApp аркылуу. Себеби азыр сиз дагы ушул видеону тарата турган болсоңуз, бизге биринчиден биздин каналдын жамаатыны көбөйтөбүз, экинчиден биз ушул көргөн видео аркылуу акча түшсө, буйрса кийинки айлардан биз YouTube'дан бизге акча түшө баштайт. Ошол акча аркылуу бир бөлүгүн кайрымдуулукка жумшайбыз. Үйүңүздөрдө амандык болсун, үйүңүздөрдө эч ким оорубасын. Буйрса кийинки видеолордон амандыкта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койгонду унутпаңыз.